Kimdir biröөнүн жашы 40'tan ötse, 39-40'a gelse, jaşı 40'a gelse, 40'a gelip jaman jagынан жакшы жагы көбүрөөк болбосо, анда бул адам өзүн тозокко даярдай берсин дейт. Жаштык мастык кеттеми, 20'a чыктың, 30'a чыктың, бирок 40'a келгенде жаман жагынан жакшы жагы көбүрөөк болбосо, дагы деле делдеринде жаштардай болуп башка кылып, мушташып аткан, урушуп аткан, фитна кылып аткан, зына кылып аткан, өбүшүп аткан, дагы бир нерсе кылып аткан, ушак айтып аткан, гыйбат сүйлөп аткан боло бере турган болсоң, демек сен тозокко даяр болуп калган адамсың деген сөз болот. 40'a чыктың, таразага салып көр. Жакшы жагыңы, жаман жагыңы. Жакшы жагың көбүрөөк болуп, жакшы жагың азыраак болуп аткан болсо, демек сен түз жолдо кетип атасың, сенде үмүт бар бейишке кирип калганга деген. А бирок жаман жагың таразаны басып кеткен болсо, жакшы жагың азыраак болуп калган болсо, bir tuğan anda tozok özünü dayarday ber dedi. İmam Daylami Firdavs kitabında Hazreti Ali'den rivayet kılgan mına uşu söz ошондой эле Hazreti İbn Başkuval özünün Asila деген kitabında Hazreti Abdullah ibn Abbas'tan rivayet kılgan asarda mına uşundayça geledi. Demek jana 40'a tolgondo, 40'a kelgende 40 деген сөздөрдүн бар жөндөн жөн эмес. Пайгамбар 40'a чыкканда пайгамбарчылык келген дегени адамдын акылы толду деген сөз болот. 40'a чыгып акылың толбосо, эми мындан бияка толбойт деген сөз. Ошон үчүн 40'тан кийин дагы акыл толуп калат деп күтүштүн кереги жок, урматтуу бир тууганым. Ошо болду, мунуку эми ушундай экен деп ошого жараша мамиле кыла бериш керек. Анан бирөөлөр 60'a чыкканда деле күтүп отура берген менен андай нерсени таптак урматтуу бир тууганым кереги жок болот.